Камчыбек ташы берилбейт деп кайра билбей 100 гектар берип алыптырмын деген сөзү менен элди санага салган. Мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюптмун. Жыйында Садыр Нуркочаевич президенти өзү жыйынтыктап койду. Анткенге биринчиден элди алдады. Кыргызстан үчүн айырмасы жок. Өзбекстан тарап Өзбекстанга агып жаткан сууну кантип алып кетет, деди өлкө президенти Садыр Жапаров. Элге келишимди да көрсөтпөстөн Орто Токой суу сактагыч менен Чечме булак боюнча кандай шарттар коюлганы алиге белгисиз. Журналисттери көлдөгү 4 пансионатты 49 жылга эмес эле белек катары биротолуу өтүп кеткенин телеграм каналдарга жазып чыгышкан. Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен Улан Нурманбетов. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстанда өздөрү чыгарган мыйзамга каршы иштеген аткаминерлер жөнүндө айтып бермекмин. Кемпироват суу сактагычы 1983 жылы Кыргыз ССР аймагында курулган. Өзбекстанда суу сактагычты Андижан деп аташат. Ал 4400 гектар аянт ээлейт. Анын жалпы көлөмү 1,900 куб километрди түзөт. 2021 жылы апрель айында эки өлкөнүн өкмөтү делегациялык талаштуу аймактар боюнча келишим түзүп баштаганда эле Камчыбек ташы берилбейт деп кайра билбей 100 гектар берип алыптырмын деген сөзү менен элди санага салган. Элдин талабы менен, силердин талабыңар менен биз Кемпироват суу сактагычына тийбей турабыз. Булар 100 гектар жер сурады эле. Мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюптмун. Кийин балдар айтып келишти. Мына Бактыбек Болбурович айтты, госрегистрге келип айтты, 100 гектарды берсек болбой калат. Себеби ал жерде биздин погранзаставабыз бар. Ал жерде биздин жолубуз бар, башкабыз бар. 50 гектар берсек жетишет. Кемпироватты жергиликтүү эл жана жарандык активисттер коргоп чыгышкан, бирок аларды Садыр Жапаров креслого отуруш үчүн элди дүрбөлөң кылып жатат деп жана өзгөндөгү жыйынга чындыкты айтып чыккандарды кууп чыгышкан. Садыр Жапаров Кемпироват берилбесин, эл каршы. Элге. Ачыгын айткыла да элге. Бул жерде да чындык болбойт. Булардын менен эшикке сүдүрөп чыгышынын себеби Айтбаев Акыл Казаковичке сөз берилген эле, ал картасы менен болгон чындыкты айтып элге түшүндүрүп аткан жеринен Ташиев Камчыбек мырза Айтбаев Акыл акенин колундагы микрофонду жулуп алып, кайтара микрофон бербей коюшкандан мен отурган жеримен Айтбаевга микрофон бергиле деген сөзүм үчүн мени тартипти булдуңуз деп мени күч органдары эшикке сүдүрөдү. Ар ким өзүнүн оюн айтып бериле турган суроолор убагы келгенге чейин эле ошол жыйынды Садыр Нуркочаевич президенти өзү жыйынтыктап койду. Анткенге биринчиден элди алдады, укугу жок болчу. Экинчиден маселе чечилген жок. Анан Кемпироват деген деп келген элдин баары эшикте калып эле, үйгө ичкерide залда жарыме дежурный адамдар экен, жалданма акча менен кирген. Жарыме ушул сотрудниктер экен. Мектеп директорлору жүрөт. Ал төңкөрүш кылам, мен көңтөрүш кылам деп акча таратып көрүнгөн жерге акча берип, блогерлерди жумшап ушинтип атпайбы? Кыргызстандагы эл Садыр Жапаровго нааразы болсо, Өзбекстандын журналисттерди Садыр Жапаровдун өзүнүн оозунан чыккан сөздү башкы тема кылып мактап таңазылап чыгышты. Кыргызстан үчүн айырмасы жок. Өзбекстан тарап Өзбекстанга агып жаткан сууну кантип алып кетет, деди өлкө президенти Садыр Жапаров. Кемпироват суу сактагычын Ферганага суу түтүктөрүн тартуу пландары тууралуу маалыматка алык мындайча комментарий берди. bulakgazit.uz 2022 жылы декабрь айында Темиров Лайф командасы Кемпироват боюнча иликтөө чыгарган жана 3 мыйзам бузулуп, чечим чыгарылганын көргөзгөн. Өлкө үчүн маанилүү чечим кантип кабыл алынды? Калп казанын кайнатышып, Кемпироват башынан эле биздин жер болгон эмес дешет. Мурда ал жерден балык кармай алчу эмес экенбиз. Сууну да пайдалана албай келиппиз. Элге келишимди да көрсөтпөстөн Орто Токой суу сактагыч менен Чечме булак боюнча кандай шарттар коюлганы алиге белгисиз. Ратификация учурунда мыйзамды бузуп, ушунча да шашылыш чечим чыгарышабы? Андан да регламенттин 3 пункту бузулганычы. Эл аралык иштер боюнча эл аралык комитет көпчүлүк добуш менен жактырышы керек эле.
Башкача айтканда 14-түн ичинен 8 адам. Бирок комитеттин 7 мүчөсү гана макул деп добуш берди. Экинчиден, парламентке алып чыгуудан мурда конституциялык сот чечими болушу керек. Үчүнчүдөн, биринчи, экинчи, үчүнчү окуулардын ортосунда 10 күн аралык болууга тийиш. Бирок 3 окуу тең будамайлоо менен өттү. Тоготер жери Кыргызстандын кийин келер бийлиги эч болбосо бул келишимди ратификациялоого каршы чыгууга жок дегенде моралдык укугу бар. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек араны демаркациялоо, делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн алкагында 10 талаштуу тилке боюнча макулдашсак болот эле. Ошондо Өзбекстан 429 гектарды алып, өз аймагынан 294 гектар жер берет деп айтты Абдулла Арипов. Дагы кайталайм. Өзбекстан 429 гектар жерди алат, а кандай аймакты? Бийлик айткан, биз Кемпирабад үчүн гана алабыз дешип. Анда кандай жер берилген? Суроо артынан суроо жаралат. Жооп жок. Ал эми Өзбекстанга жерлерди, пансионаттарды берген жөнүндө айтып кетейин. Мыйзамдарга кайрылсак, Садыр Жапаров жер боюнча өздөрүнө ылайыктап чыгарган мыйзамды түздөн түз бузуп жатышабы деген суроо туулбай койбойт. Анткени Балбак Төлөбаев жакында эле Ысык көлдөгү жерлерди чет элдик адамдарга саталы деп чыккан. Эгер өкмөт инвестиция тарта албаса, тартканга жардам берели. Жок, тарта албай атса, эмнеге силер алардын бечелдигини колдоп, мындай кылып сатууга уруксат бересиң? Максатыбыз элге жардам берүү да. Элге жардам эмес, бул элге жардам эмес. Инвестиция өкмөткө просто өкмөттүн бечелдигини колдоп атасыңар. Өкмөттүн бечелдигини колдоп атасыңар. Булар өздөрү инвестиция тарта албай, эми сатып ататтар. Эми бизге келип деле, бизге араб туристтер Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан келип мүлк алса жаманбы? Ошол эле чет элдерге саталы деген мыйзам Садыр Жапаров өзүнө ылайыктап чыгарган Конституцияны карап көрсөк. 16-3 пункт. Жер жайыттарды жана токойлорду кошпогондо менчиктин жеке жана муниципалдык түрдө болушу мүмкүн. Жер чет өлкөлүк жарандардын жана чет өлкөлүк катышуусу бар юридикалык жактардын жеке менчик укугунда болушу мүмкүн эмес. Деп Садыр Жапаров мыйзамдарды өзгөрткөнү менен Балбак Төлөбаев экөө мыйзамдарды өздөрү түздөн түз бузуп жатышат. Демек, көлдөгү 4 пансионатты 49 жылга ижарага беребиз деп 2023 жылы чыгышкан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ысык көлдөгү 4 пансионатты 49 жылдык мөөнөткө пайдаланууга берүү жөнүндө Кыргызстандын өкмөтү менен түзүлгөн макулдашууну бекитти. Макулдашууга 2024 жылдын 18 июлунда кол коюлган. Документте өзбек инвесторлоруна Золотые Пески, Деларом, Рахат пансионаттарын жана толук курулуп бүт элек Бустон объектиси узак мөөнөткө колдонууга, ал эми жер ижарага берилет. Бирок жакында эле Өзбекстан журналисттери көлдөгү 4 пансионатты 49 жылга эмес эле белек катары биротолуу өтүп кеткенин телеграм каналдарга жазып чыгышкан. Ошол эле маалда 24 KG медиасы дагы жазып чыккан, бирок андан көп өтпөй эле 24 KG ал маалыматты өчүрүп салышты. Садыр Жапаров айтып берем, сөзүмөн кайтып берем демекчи, дагы бул маалымат калп деп чыкпастан, бул маалыматты Өзбекстандын журналисттери пансионат боюнча далил документтер менен жазып чыгышты. Демек, Садыр Жапаров канча конституциялык мыйзамдарды бузганын эсептеп көрөлү. 16-3 пункт. Жер чет өлкөлүк жарандардын жана чет өлкөлүк катышуусу бар юридикалык жактардын жеке менчиги укуктуу болушу мүмкүн эмес. 10-1 пункт. Жалпыга маалымдоо каражаттарына мамлекеттик органдардан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан маалыматтарды алуу, аларды жайылтуу укугу жана ой пикирлерди эркин билдирүү укугу кепилденет. 39-1 пункт. Ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу. 15-2 пункт. Менчик кол тийгиз, эч ким өзүн билимдик менен мүлкүн ажырата албайт. 49-1 пункт. Ар бир адам жашоо жана ден соолук үчүн жагымдуу экология чөйрөгө укуктуу. 51-2 пункт.
Бир дагы жаран өз жарандыгынан ажыратылышы мүмкүн эмес. 63 берене 1 пункт. Сөз басма сөз жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин чектеген мыйзамдардын кабыл алынышына тыюу салынат. 57 берене күнөөсүздүк презумпциясы 1 пункт. Ар бир адам анын күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилденмейинче жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталмайынча кылмыш жана же жорук жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт. Айтор, биз сиздерге Садыр Жапаровдун кайсыл мыйзамдарды бузуп жатканын четин эле айтып бердик. Эми Кыргызстандагы 4 пансионатты белек катары өтүп жатканы, көлдүн ичинде анклав пайда болду деп эсептей берсек болобу? Демек Кыргызстанды тортой кылып эле кескилеп тарата берсе болот турбайбы деген да суроо туулбай койбойт. Биз айткан конституциялык мыйзамдар бузулган үчүн эле президентке импичмент жарыя кылсак болот. Кемпироват, 4 пансионат дагы биз билбеген кайсыл жерлер берилип жатат. Азыркы учурда бийликте отурган аткаминерлерге ишенсең талаада каласың демекчи. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Дагы бир анклавтан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.